Өлкө аймагында 1-июлдан тарта автоунаа ээлери үчүн жаңы талап күчүнө кирет. Алар өздөрүнүн унааларын милдеттүү түрдө камсыздашы керек болот. Эске сала кетсек, унааны камсыздоо мыйзамы 2015-жылы 24-июль күнү чыккан. Бирок жарандар эркин түрдө гана унааларын камсыздап келген. Эми милдеттүү түрдө жүргүзүлүүдө. Азыркы тапта өлкөбүздө мамлекеттик камсыздандыруу уюму өз ишин аткарып, жарандарга маалымат жеткирип, кезек-кезеги менен турган адамдардын автоунааларын камсыздандыруу иштерин жүргүзүп жатышат. Азыркы учурда 4 жерде иштеп атат. Именно мамлекеттик камсыздандыруу уюму это МТУ номер 4-тө, кадастрда, госрегистр и унаада. Основной бияк болуп атат. Бул жерде очередь кичине көбүрөөк болуп атат башка жерлерге караганда. Биз в данный момент саат кечки 8-ге чейин иштеп атабыз. Кыргызстан боюнча камсыздай беребиз. Башка райондордон келип атышат, Бишкектен келгендер болуп атышат, Оштон да болуп атат, аз пайызда. Көбү өзүбүздүн тургундар. Белгилей кетсек, камсыздандыруу кызматы биздин өлкөдө башка өлкөлөргө салыштырмалуу арзан. Базалык орточо баасы жылына 1680 сомдон башталат. Бир ОСАГО полисине 4 айдоочуга чейин кошсо болот. Баасы унаанын түрүнө, кыймылдаткыч көлөмүнө, кубаттуулугуна жана айдоочунун айдоочулук тажрыйбасы сыяктуу факторлорго көз каранды. Дагы да айта кетчү жагдай, чет мамлекеттин номери менен жүргөн автоунаалар камсыздандырылбайт. Бул камсыздандыруу негизи мен жеке оюмда каршымын. Мунун деле проблемасы көп болуп атат азыркы учурда. Биринчиден очередь, кайка барбасаң очередь сурап атат. Экинчиден эми көп машинелер өз наамына өтпөгөндүктөн ошол дагы проблема жаратат да. Пайдасына, болооруна деле көз жетпейт да. Анан эми айла жок, мамлекет ушинтип кыйнаса кылат экенбиз да. Анан азыр мынакей кезек Ревогайга барсаңар аякта элдер конуп жашап атат. Ушул проблема. Үйдө окатыбыз калып атат, убактыбыз кетип атат. Мисалы мен азыр 11-де келдим, ага чейин где-то биякта 15 киши бар болчу. Алар деле ушу бүт элек мынакей дагы эле отурушат да. Эл аралык эле практикада камсыздандыруу системасы менимче туура деп ойлойм. Себеби эми ар кандай кырсык болуп калса, эки адам өз ара ызылдашпай биягынан чечип алса болот да, мамлекет аркылуу официально мыйзамга байланыштуу. Ошол жагын туура деп ойлойм. Бирок эми кандай десем, эгерде кээ бир учурда жанагы убагында оформление болбой калган машинелер тууралуу маселелер көп чыгып атат. Ошону байкадык. ОСАГО жөн гана айдоочулар үчүн милдет эмес, бардык жол кыймылынын катышуучуларын коргой турган механизм. Ал эми 1-июлдан тарта камсыздандырылбаган автоунаа ээлерине жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы тарабынан биринчи ирет эскертүү берип, андан кийинкисине айып пул салынат. Жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сомду түзмөкчү. Бирок 1-июлдан кийин деле камсыздандырганга жетишпей калган унааларды кадимкидей эле камсыздандыруу уюмунда иштер алып барыла берет. Ага эч кандай айып салынбайт. Талгат Токтомушев, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары.